Так, Мирали бериңиз сурооңузду. Мирали, андан кийин Акылбек. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мына ушу жерде баласы менен жүргөн мекендештерге бир кандай мен баламы 1-класска коюш керек болуп атат да. Азыр 1-апрелден баштап запись башталды да школгочу. Анан азыр квартирабызда хозяйка коюп бербейт эт регистрациячы. На отказ, на отрез вообще койбойт атат да. Анан ушул районго беришибиз керек да школгочу. Эми квартирага жакыныраак. Анан регистрация ушул районго жасай турган адамдарды таппай атабыз. Анан ошо школго фальшивыйды жасап туруп берсек, алар база менен пробивать этпейби? Эми тууганым, бул школ мектептин регистрацияларын вообще-то мындай жанагы көчөдө жүргөн биздин чоңдордун регистрациясын текшергендей эле бытырап текшере бербейт. Бирок жылына бир жолу мектеп ошол региондо окуган жана иностранный гражданиндердин балдарынын миграционный немелерин, учетторун федераль миграционный службага өзүлөрү жиберет. Мына баланча, мына баланча класстын окуучусу мына регистрациясы баланча жерде депчи. Анан ал федеральный миграционный служба отуруп алган текшерип, эгерде сиздин балаңыздын регистрациясы фальшивый болуп калса, сизди федеральный миграционный службага чакырат да, анан штрафты өкүртө салат да. Анан ошол эки менен черный списокко түшүп кетесиз. Бирок эми көпчүлүк эле баягы фальшивый регистрация жасата коюп, анан балдарын киргизип, андан кийин анан чистый регистрация жасатып коюп атат да. Негизи вообще закон боюнча сиз азыр ошол үйдө регистрацияда турасыз да, туура айтамбы? Жок, бул үйдө регистрацияда эч кимибиз турбайбыз да. Жөн эле съемный хозяйка коюп бербейт атат. Эми временный регистрацияңыз ошол үйдөбү, сиздики, чоң кишиники? Жок, келинчегим экөөбүздүкү вообще башка, Подмосковьда, общагада. Анда сизди и так закон боюнча койбойт да. Мен дагы бир жолу айтам да. Эгерде сиз өзүңүз Подмосковьедо турсаңыз, сиз балаңыз дагы ошол Подмосковьедо ошол үйгө туруш керек регистрация. Сиз мисалы үчүн аялыңыз экөөңүз башка жерде, балаңыз башка жерде регистрация болбош керек. Жок, ошо мисалы ошо Подмосковьда общагага баламы жаздыртсам регистрациягачы, бирок бул районго метро Нагорныйдын районуна школго бере албайм да, туурабы? Эми бере аласыз, заявление жазып. Ал балаңыз канча? 1-класста деп атасыз. 1-класска, конечно, попадать этиш кичине оорураак болуп калат да. Бирок это возможно да. Сиз фактически местонахождение деп берсеңиз болот. Ооба, иштеген жерим ушул райондо да. Попал болбой калышыңыз мүмкүн. Мен эми мектептин немелерин бир кезенде башка чолпон эже жана берки ким кубат жана жолукчан эже да баягы ошолор жакшы билет экен шарттарды. Мен эми балдарды чынын айтайын, бир эки эле жолу мектепке киргизгем да, шарттарын жакшы биле берем. Бирок то, что там биз дагы киргизгенбиз ошентип балдардычы мектепке. При желании возможно. Конфликтная комиссия деген бар ошол райондочу. Ошол конфликтный комиссияга арыз жазып кирип эле, менин балам фактически ушул жерде жашайбыз мынакей. Эми сизде бирок хотя бы бир кандайдыр кагаз болуш керек да. Сиз эми ошол жерде хотя квартираны ошол жерден снимать эткен договор аренда болуш керек хотя бы. Ооба, договор бар, бирокчу, договор между хозяином мындай эле. Анда ошол договор аренда менен ошол жерде договор арендада балдарыңыз жазылганбы ошол жерде? Баланчада ушул жерде жашайт деп. Жок, жазылган эмес, хозяйканын аты, анан менин эле атым жазылган да ал жерге. Эми ошол жерде договор арендада негизи жазылыш керек да. Азыркы жаңы закон күчүнө кирет, эми жакында иштеп баштайт деп атабыз. Мисалы үчүн сиз договор аренда түзсөңүз, ошол договор аренданын негизинде эле регистрация койгонго мүмкүн деген закон чыккан негизинче. Россияда ошол закон бар. Просто азыр иштей элек. Ошол закон азыр механизмдери уже ойлонуп бүтүп калыптыр. Эгерде ошол иштеп калса, анда сиз договор аренданын негизинде эле регистрацияга турсаңар болот да. Бирок договор аренда менен турганда ошол жерде договор арендада канча киши жашайт, кимдер аты жөнү жазылыш керек экен договор арендада. Мисалы үчүн баланча атасы, баланчанын апасы, анан могу 3 баласы деп аты жөнү жазылыш керек да. Вообще ошол договор арендада ошол балдар жазылган болсо, анда сиз ошол районго аракет кылсаңыз болот. Договор аренды обычный эле бумага алып келген хозяинчы өзүчү, без печати, без печати, обычный эле. Ал эки частный киши договор аренда түзгөндө
печать не обязательно. Не Эгер сиз обязательно. бир кандай ишкана менен түзүп атсаңыз, печать керек. Да. Ну, оно как действующий документ идет, да? Между Аны хозяином. ошол эле немеге бир жерине баланчаевдер жашайт деп туруп, анан ошол эки менен конфликтный комиссияга барышыңыз керек да. Мынакей балдарым ушул жерде жашайт фактически деп. Все, чоң рахмат. Алла разы болсун. Шыңгырлан байке, частный адамдар документ түзгөндө ошол паспорттун данныйлары жазылып, условия жазылып, кол коюлган болсо, это документ считается действенный юридически. Да. Юридический сила дейт ушундай. Да. Все, аке мекендештер ушуну эстеп коңуздар. Ал ГПХ түзгөндө да көп айтып атышат. Кайерге печать бастырабыз, кандай печать бастырабыз, нотариуска барабызбы деп жүрүшөт. Анан айттым, андай эмес, кереги жок экен. Паспорттун данныйлар жазылып, действующий документ экен. Колдор коюлган условиялар экөөңөр келишип, ошону жазган болсоңуздар, это считается как юридический документ. Да. Ошон үчүн нотариустун кереги жок ал жерге. Эч кандай. Нотариуска лишний нотариально заверить этип койсо болот, бирок ал лишний эле жөн эле акча да. Ал эч ким карабагандан кийин качан. Хорошо, анан Милан байке жанагы азыр айтпадыңызбы, ошого иште тактап кетели да. Азыр ошо сиз айткандай именно по закону иштеген өзү орустар бар экен, сдавать эткендерчи. Мен бир чогуу иштеген бир бала өзү башка шаарда жашайт экен, хозяин квартиры, немеси, собственник. Берки бала кыргызга сдавать эткенде, кыргызга ошол документи менен сдавать этип берип, сиз айткандай жанагы чекти жөнөтөт экен акчаны. Ал чегинге жөнөтөт экен балачы, анын какой-то процент налог алынат экен. Сдача квартираны берчи. Сдача квартиры. Сөзсүз по закону. Эми ошол бала, мен землягым да, жерде эме эткен, то есть чогуу иштеген. ФМСке барып азыр регистрация койсо болот экен да, мындай өзү барып ушундай сураны ушундай по закону болсо барбы же или механизм так иштеп чыга элек отказ берип коюш мүмкүн болчу. Ошол да, потому что бул мисалы үчүн Россияда аренда жильяга берген кишилердин 98% налоговыйдан ошоки немеден өткөн эмес. Налоговыйдан регистрация кылышкан эмес. Ошо договор аренданы налогтон качыпчы. Ошон үчүн алардыкы иштебей атат да. Эгерде ошоки налог төлөп, ошо налоговыйдан катталса, за сдачу этот аренду депчи, анда жанагы закон иштеп баштайт. Түшүнүңөрбү? Ошол эми жакында ошоликиндей деп булар жол жоболорун өткөндө да айткам, өткөндө да биз федеральный миграционный службага кат жазганбыз. Кат жазсак ушундай жооп келди. Механизм еще не отработан депчи. Потому что тигилер федеральный миграционный службага мындай дополнительный эле нагрузка болуп калат да булчу. То есть алар жанагы аренда жильянын налогу төлөнүп атабы, төлөнгөн жокпу, бүт баардыгы ошо федеральный миграционный службага түшүп калат экен. Все. Понятно. Түшүнүктүү. Все, анда кийинки Маша берес или Акылбек калып кетти. Акылбек бериңиз суроо, бул эски биздин подписчиктер. Ассаламу алейкум байке. Алейкум ассалам. Мен официальный иштейм да, трудовой договорум атайын өзүм текшерип базада бар да. Анан биздин картага трудовой договордо жазылуу 32.000 депчи рубль. Ошо 27.000 түшөт да 2 жол картага. Анан калганын наличие берет. Бирок ошо 32.000 албайт да ишкана. Ошондо өздөрү төлөп калат налогту. Сиз колуңузга 27.000 түшөт деп атасызбы? 27.000 картага түшөт, бирок 32.000 жазылып, кийин 4.000 наличие берет да. Немеде тууганым, сиз мисалы үчүн мына өзүңүз айтып атпайсызбы? Немеде договордо 32.000 деп жазылган депчи. 32.000 деп жазылган болсо, ал жерде жанагы жерди караш керек да. До неме дегени бар да. После вычета налогов или до вычета налогов депчи. Сиздики анда с вычетом налогов деген 32.000, ошоликинден 4.000 удержание кылат дагы 27.000 колго берет да. Түшүнөсүзбү? Ошондо налогун төлөп атат. Налог төлөбөсө анда жанагы неме трудовой договоруңуз күйүп кетмек да. Ошого ошону тактап алайын. Кийин эгер текшерип калса, биздин налог төлөгөндөр чыгабы, чыкпайбы деп. Аны текшериш антип тигереки баягы мынтип кол менен санап текшере албайсыз. Сиз бухгалтерияга эле барып туруп эле, два НДФЛ керек болуп атат десеңиз чыгарып берет баардык информация ошол жактан чыгып келет.
So'zdan бүт баарын неме кылып берет экен да. Түшүндүм байке, рахмат. Двойный фейл сураңыз. Двойный фейл. Так, Маша бериңиз сураңыз. Маша. Кандай жакшысыңарбы? Саламатсыз экен. Мен силер менен байланыша албай Кыргызстанга чыгып келе бердим да, жакындачы. Бир неделя болуп калды. Келерки неделя 21-де Москвага барам. Азыр границалар нормально эле болуп жатабы, же өзүбүз текшерип алгандан кийин барышыбыз керекпи? Вообще желательно текшерип алыңыз экен. Буга чейин эч кандай штраф алган эмесмин. Документтери нормально болгон го, но баары Эжеке штрафта деле эмес, азыр жанагы 90-180 деген закон аябай иштеп атат. Россияда, Москвада бөтөнчө. Эгерде сиз келгенде, мурун келгенде, трудовой договор жок, 3 ай иштеп койсоңуз, анан 3 айдан чыксаңыз, азыр ошолерди кайра киргизбей атат. 3 айга чейин. жок, мен 6 айда чыктым, но официально иштейм. Официально иштесеңиз, анда сиз эч кандай немеңиз жок эжеке. Ошону текшерип коюш керек, же не обязательно? Желательно текшерип алыңыз эжеке. Өзүбүз дагы баягы KG эмне сайт барлы, ошондон текшертсек болобу? Мигрант KG. Эжеке, мигрант KG'нин бир жаман жери бул экен. Мигрант KG'нин 80% маалыматы туура эмес болуп чыгып атат да эжеке. Ал мындайда Федераль миграционный служба жана Россиянын органдары адамды черный списокко салып же болбосо запретке койгондон кийин 1 жылда же болбосо 6 айда бир берет экен да Кыргызстанга маалымат. То есть кеч туруп калат да. И маалыматты толук эмес ал жерде. Кайсы статья, анан эмне, азыр мына канча жыл дегенди чыкпайт. Аэропорттордон текшерсек боло берет да, значит, немеден баягы билет сатып берүүчүлөр бар го. Аэропорттор деле ошол эле сайтта сизден 300 сом, 500 сом акчаны алат да, ошол эле бекер сайттан өзүлөрү текшерип коет. Жок экенсиң деп эле. Алар эмне Федераль миграционный службага прямой байланыш дейт. Миграционныйга чалып текшерсекчи? Москвадагылардан суранычы. Эжеке ал телефон менен деле миграционный сен текшересиңби? Текшерип берет. Кубатка айтсаңар текшерип берет. Кимге текшертебиз анан? Кубат текшерет дейм. Кубаттан 300 сом алып туруп баягындай кылып койбойбу, 80%? Жок, бурекинин таанышы бар немеде, миграционный службада. Ошондон текшертет. Бар сенин номериңди айлашууга чалам да. Эми эң самый главный нерсе мындай. Силерге жазам да. Айтерсиз. Рахмат. Болду? Сөз бүттү? Ушинтип элдин көйгөйүн угуп ушундай кылып атканыңарга рахмат силерге. Силерден монтип өзүбүзгө тиешелүү немени угуп калсак бизге да жакшы болот экен. Мен өткөндө да суроо бердим эле, сага азыр дагы суроо берейинчи Мирлан. Өткөндө айтып атпадым беле? Ушинтип жашаган жерибизден неме болбогон үчүн неме отделениеге алып барды депчи. Анда айтышты эле, кызың неме боло элек, сага штраф салынбайт депчи. Анан биз заседание болду 4 апрелде. Заседанияга барып келгенден кийин менин госуслугама штраф келди да. Анан 2 жолу барып кире албай кайра кеттим отделениега. Анан 2-3 күн мурун бардым. Барсам нормально жооп бербей коюшту, мага неме бергиле десем. Мен үчүн штраф алганымды силер бизге эчтеке бербей туруп штраф кылып коюп турсуңар. Балдар нет болчубуз да. Анан ошону кантип билсем болот деп атам да, балам менен келиним дагы кошо түшкөндө ал экөөнүкү, бирок бар болчу ал экөөнүкү деле. Калужский область болчу. Анан ал экөөнү эгер штраф болсо, ал экөөнү госуслуга жок, билише элек да алигинчечи. Эжеке, дагы бир жолу айтам да, мисалы үчүн сиз Калужскийде областта регистрацияда туруп Москвадан кармалсаңыз, бул абсолютно законный эле да. Ал тигиреки алар законный эле постановление чыгарды да. Неге Калужский областтан келгенде сиздер балдарыңызды перерегистрация кылган эмессиздер?
суроо бул жерде полицияга эмес, сизге биринчи. Жок, Экинчиден, меники немеде? Кандай? Меники Московский областта. Кандай? Меники Московский областта. Город Королевство. Балдарыңызды Калужский область беле? Ооба, балдарымдыкы Калужский область, бирок биз айтамбыз буларга штраф жазылган, жазылбаган. Эчтеке берген жок. Эжеке, мен сизге өткөндө да айткам да, балдарыңыз жашы жетелек болсо, жашы жетелек балдарга штраф салынбайт. Алардын жашы жеткенби? Жашы жеткен болсо анда госуслуганы подтверждение кылып анан карашпайбы? Ошону мындай текшерсе болбойбу деген да, госуслугалары жок болчу алардын. Эжеке, бирөөнүн данныйлары менен бирөөнүн данныйларын текшере албайсыз. Жизнь. Сиз апасы болгон күндө дагы алар өзлөрүнчө отдельный кишилер. Барысында МФЦдан подтверждение алса, ушу бир 10 мүнөттүк жумуш госуслуга ачканчы. Бунун эмне кандай кыйынчылыгы бар эжеке? Айтыңыз. Алар жаңы келишкен, ошо госуслуга чыкпаса, менде госуслуга бар да. Мага госуслугадан келди. Мен Айнур эже дагы бир жолу кайталайм. Сиздин госуслугаңыз менен балдарыңыздын штрафын текшере албайсыз. Балдарыңыз эгер взрослый, совершеннолетний болсо, МФЦдан барып госуслуга ачып келсин. Макул ага. Анан дагы бир суроо берейин. Кызым школда окуйт. Ага жазатканым базадан чыкпай калган. Немемчи. Анан ошо кызымды мен немеге заезд кылдырыш керек болуп атат да, бирок коркуп атам. Быйыл 8-ти бүтүш керек да, 8-чи класс окуп атат. Школду бүтүш керек болчу да, могу май айчы. Чыгарсам, жүрбөй калсам эмне болот деп ошондон коркуп атам да, уже ага неме түзүлүп калды да. Протокол түзүлүп калды да. Эжеке, дагы бир жолу айтам да, дагы бир жолу кайталайын эжеке. Жашы жетелек балдарга штраф салынбайт. Анан жашы жетелек балдар чорный списокко түшпөйт эжеке. Түшпөйбү? 16-да эчтеке болбойт, 16-га жаңы чыкты. 16-да, 18-тен ары анан чорный списокко чыгат. 16-дагы балдар, кыздар, 15-теги, 14, 13, 7-8-теги балдар запретке түшпөйт эжеке. Чоң рахмат. Мен ошондон эле коркуп атпаймынбы? Эч коркпой, кызыңыз эми окууну бүткөндөн кийин киргизип чыгарасызбы? Киргизип чыгарып, документтерин жакшылап жасатып алыңыз. Аха. Чоң рахмат силерге, чоң. Бүт каалаган ой сүрөөңөргө жеткиле ушунчалык бизге жардам бергениңерге чоң рахмат. Рахмат. Сизге рахмат. Жоламан, жолуңуз сураңыз. Андан кийин Рая. Ассаламу алейкум, Мирланка. Алейкум ассалам. Неме боюнча жазып аткалы да, биз келинчегим неме болгон экен да, киргенде частный болуп кирген да, азыр 1 жыл болуп кетти. Кайра чыгып кетти бала чакасы мененчи. Ошол миграционный карта проблема болбойбу границада? Миграционный карта андай деле проблема болбойт, но эгерде аябай шаршануу болуп атканда миграционный картанын данныйларын өзгөртүп койсо болот да работага. Сизде регистрация болгон да келинчегиңиз, Ооба. Ошол келинчегиңиз регистрация болгон эле райондун федеральный миграционный службасына барып, мына морекеден өзгөртүп бергиле десеңиз эле өзгөртүп берет. Макул. Сен частный эмес работа деп кылып бергиле десеңиз кылып берет ал. Кирди чыкты кылбайт. Макул. Экинчиси неме болуп атат да. Биз официально иштейбиз десеңиз, трудовой договор бар, бирок мындай 1 жылга койгонго ишеничтүү квартира жок болгон үчүн 3 ай кылып эле хостелге койдуруп келатабыз да, ишеничтүү болупчу базагачы. Ошол мыйзамдуу эле болобу? Эми хостелде базада турса, ошол 3 ай сайын мыйзамдуу эле ал. Хостел мындай да. Хостел мисалы үчүн кээ бирөөлөр бар экен, хостелден бир место сатып алып коет экен Кызылда элечи. Хостелден место сатып алып коюп эле, ошол экен акчасын төлөп ошондой регистрация кылат экен. Может быть, сиздердики ошондой. Эми эгерде хостелден базадан чыгып атса, значит нормально. Макул. Жана 3 ай жасаса чыгарып береткен деген андай неме жок экен да, главный трудовойың болсо болду. Элемани ал деген трудовой договору жокторго тиешелүү да. Эгерде сен Кыргызстандан келгенден кийин 3 айдын ичинде трудовой договор жаза алсаң, анда кийинки 3 ай Кыргызстанга келишиң керек. Азыр ошол закон жана дагы бир жолу айтам, күчүнө кирип атат. Аябай көп кишилер 90 күндөн баягы 3 ай сайын кирди чыкты кылып жүргөндөр барбы? Ошол патрон бардыгын запретке салып выдворение кылып атат. Рахмат, түшүнөм. Мирлан байке, ошондой частный болуп кирген миграционный өзү канча айга жүрсө болот? Канча айга мыйзамдуу? 3 айда.
Макул, рахмат. Ийгилик ишиңизге. Алла разы болсун ака. Так, Рая. Рая беріңіз сұрағыңызды. Андан кейін Дилноза береді. Дилноза микрофоныңызды өчіріңіз, сіз ызыл чығылтасыз. Рая барбы сұрау? Так, Дилноза, уғатасымен беріңіз сұрағыңызды, микрофонды басып. Так, если Рая Дилнозада сұрау жоқ болса, анда бүгін эфирді жиықтайыз. Біраз күтеміз. Микрофонды басып қалып тұрмын. Айтыңыз. Эме жана башында сүйлөшпөдүк. Эме страховой взнос налог боюнча. Ошо Мирлан эме кеңеш бербеди мырза. Ошону унутуп калдым. Не деп айтышым керек аяктан налоговыйга? Налоговыйга барып, сиз самозанятый ачып, анан ошол жактан налогторду төлөп баштап туруп, анан ошол эки налоговыйга барышыңыз керек да. Мен деген мына самозанятый ачкан, мына мен 4% налог төлөгө атам. Мен страховой взнос төлөбөйт экенмин. Отмена кылгыла. Ошол эки постановление чыгарып бергиле, мен сотко берем силерди отмена кылганга. Или өзүңөр эле отмена кылгыла десеңиз, отмена кылыш керек. Алар көргөзгүлө гана десечи силердин самозанятый жок да менде буга чейин ачылган эмес да, төлөй элекмин да бир да тыйын. Эми ачыңыз да. Мен сизге айтып атам, азыр деле ачсаңыз кийин. Эми деле ачсаңыз кеч эмес деп атпаймын. Макул түшүндүм. Кийин отмена кылып самозанятыйга өтөт экенмин да. Төлөп туруп. Ооба. Рахмат Абдушек. Эчтеке эмес. Мирлан байке. Да. Мына балам мен жана эле школа боюнча суроо бердим го. Балам экөөбүз кирди чыктыга чыгып келебиз да буюрса. Баламкын частный кылышыбыз керекпи? Визит или учеба кылабызбы? Частный кылып койсоңуз болот сиздики. Частный эле. Меники работа, тиники частный. Учеба деп жанагы жогорку окуу жайда окугандар чызып кириш керек. Булардыкы обычный школьниктердики частный эле болот экен да. Частный визит болот. Всё, чоң рахмат. Алла разы болсун. Дилноза беріңіз сұрағыңызды. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Meni shuna savolim bor edi. Bolalarim bilan shu yerdaman, Piterda. Men zilyonoy kartochkamni meditsinam tugab qilaman deb keyin chegaraga chiqib keldim, zaezd-vyuzdga. Bolalarim bu yerda qoldi-da, несовершеннолетний sadikka boradi. Hozir meni surogim iyunda tugaydi, bolalarimga 21-aprelda tugaydi. Hozir 21-aprelgacha когда вот была в этой МФЦда, ФМСда, bolalar qolaversin, и вот когда будете продлить, вместе можете продлить дегandi да? Вот сейчас 21 апреля уже кelyapti-ku, мне надо 21 апреля и себе продлить надо, или можно, когда в июне продлить и им вместе? Нет, с ними вместе. Сиз азыр балдарыңызды регистрация кылдырып, уже июнга чейин кылдырып койсоңуз болот да, 3-4 айга. Сиздин регистрацияңыздын срогуна чейин кылып беришет алар. Вот мен официально иштейман, трудовой договорым бар. Случайно просрочился, пришлось мне заезд-выезд делать, да? И вот у меня несовершенны 2 детей до 6 лет, которые я оставила их здесь. А мне сказали, можно потом продлить, да? А вот катасыням просрочка bo'lgan, он bilan kirib chiqdik, в школе учится. И вот у нас сейчас срок до июня свои, а у детей, раньше у нас до 21 апреля было у всех. Сейчас изменения, да, то есть произошло у них до 21 апреля, теперь у наши в июне заканчивается. Мне надо, у меня сейчас все есть, трудовой договор, все есть. Мне надо продлить, либо им будет какие-то там нарушения детям, если мы будем в июне продлить им тоже. Или надо в апреле всем сделать? Дилноза, мен сизге түшүндүрүп атам. Сиздин регистрацияңыз өзү июнга чейин, туура айтамбы? Балаңыздыкы мына 21-апрелде бүтүп атат. Сиз ошол регистрациясы бүтүп аткан балдарыңыз деле өзүңүздүн трудовой договоруңуздун, өзүңүздүн регистрацияңыздын негизинде июнга чейин узартып коесуз. Бир балаңызбы, 2 балаңыз эле. Анан июнда сиздердики дагы кайра улантасыз го, узартасыз. Ошондо бардыгыңыздардыкын уже 4-өңүзбү, 3-өңүздү бардыгын дальше узатып кетесиз.
Эгерде сиз азыр балдарыңыздын жана 21-апрелде бүтө турган балдарыңыздын регистрацияларын узартпасаңыз, сиз анан кийин кийин июнда узартам деп 4 балаңыз менен тең барсаңыз, 2 балаңыздын регистрациясы просроченный экен деп туруп, сизге 2 балага 5.000 сомдон 10.000 сом штраф салат. А 2 жолу сиз бир жылда 2 жолу штраф алсаңыз, өзүңүз чорныйга түшүп кетесиз. Придется birinchi ularga registratsiya qilish, a? Ооба, азыр ошо регистрацияларын бүтүп аткандарга регистрация кылдырасыз, узартып өзүңүздүн анан 20 кийин июнда өзүңүздүн регистрацияңызга кошуп, анан уже бардык балдарыңызды дальше улантып кетесиз. Bitta datada hammamizga. Общий datada. Keyin nima yana nimadir demoqchi edim. Трудовой договорimda bitta трудовой договорim 1 stavka, yana bitta трудовой договор bergan. Bu 0.1 stavka. Ikkita трудовой договор endi ikkalasi ham bazadan chiqadimi? Qaysi bilan официальный, то есть cho'zishim kerak. Shuni ham bilib olsam yaxshi-da o'zimga. Siz akırkı трудовой договорду менен чозосуз да, акыркы трудовой договорду бергенде, акыркы трудовой бергенде туура айтам бу? Же 3 айдын bir момент берген? Yo'q, mana birinchi hozir годовой qilganimizda последний раз 0.1 stavka bilan bolalarim bilan uchun ozgina stavkaga ishlardim-da, 1 soatlik ishda ishlardim. Вот недавно устроилась, села ставку. И оттуда дали трудовой договор. И у меня старый есть, да, того, который. Они тоже хотят, чтобы я официально была. Endi qaysi bilan cho'zishim kerak? Siz 2 жерде трудовой договоруңуз бар. Туура айтамбы? 2 жерде. Ikkita joyda трудовой официальный. Bittasi 0.1 stavka, bittasi 1 stavka. Эми желательно айлыгы кайсыныкы көбүрөөк болсо, ошол эки менен кылыңыз да. Анткени кийин пособие тигиндей мындай чыкса, ошо көбүрөөк неме менен көбүрөөк пособие чыгат. Qarang, agarda hozir men ikkita трудовой договор bor ekan deb problema qilmaydimi ufumasda? Когда продлеваю. Адам возможность болсо, 2 жерде иштей алат. Закондо бир эле жерде иштесин деген эч кандай жазуу жок. Undan shundan nima bo'layotganda nima qilsam ekan deb ikkita трудовой договорim borligi uchun. Rahmat katta. Katta rahmat. Sizni постоянно eshitaman sizlarni. Rahmat katta. Урматтуу мекендештер, бүгүн эфир аягына чыкты. 1 саат 10 мүнөт болуп кетти. Суроолорду бүтүрүп коелу аягына чейин. YouTube'га Кудай бурса ушул видео чыгат. Либо голосовой, либо видео болуп чыгат. Видеонун качествосуна карайбыз албетте. Конечно, YouTube'да видеолорго лайк басып, поддержка алып коюңуздар. Бул маалыматты көп алсын, барына жетсин. Депорт болгондор аз болсун, мыйзам бузгандар аз болсун, камалгандар аз болсун. Биздин как бы отслеживать этип тургула, көрүп тургула постоянно. Ошол подписка болуңуздар каналга. Мирлан байке расыл айтабыз. Бардыгыбыз. Айтыңыздар. YouTube'дагы айтыңыз. Куба, сага личный суроо. Өткөндө сен бир программа ачып аттың эле, биз жолуктук жуптарды табыштырабыз деп. Жок, тынчып калды да. Ал болот да, сиз форма толтурдуңузбу? Форманы коюп койдум. Жигиттин сүрөтүн жибермеген, жок болду, тынчып калды. Формасын толтурдуңузбу? Сүрөт салдыңыз, жооп жазыш керек да сизге. Жооп келбей койду, мени барчылар деди окшойт. Эйле, организаторлор менен пятница неме болот, прямой эфир болот, чолпон менен. Ошондо сурайсыз. Анан сол айта кетейин, чолпон менен келерки пятница. Материальный капитал, садик, мадик боюнча, бала эне боюнча ошол бала энелердин негиздөөчүсү, онун Чолпон Юсупович менен прямой эфир болот. Ошого катышкыла, ошо садик боюнча сурооңуздарды берсе, школа боюнча сурооңуздарды берсеңиздер болот да. Ал видеону Кудай буйрса YouTube'га чыгат анан. Мейли анда жакшы калыңыздар. Кийинки эфирде жолугушканча аман туруңуздар. Все хорошо.